Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эрк. Эрк жөнүндө жалпы түшүнүк. Биз турмушубузда адамдар кандай иштеп, кандай окуп, кандай эс алып, сүйүктүү ишин кантип аткарып жаткандыгын байкайбыз. Адам алдыга койгон максатка жетүү үчүн узак убакыт бою күчүн, акыл эмгегин жумшап, тоолгон тоскоолдуктарды жеңип, талыкпастан умтулгандыгын, ар кандай тоскоолдуктарга карабай алдыга умтулгандыгын көрөбүз. Ошондой эле аткарып жаткан иштин кызыкчылыгы үчүн бир жагымдуу, ыңгайлуу нерселерден баш тарткан учурларды дагы учуратабыз. Булардын баарында адамдын эрки көрүнөт. Адамдын ар бир ишмердүүлүгү эрктүү жана эрксиз болуп экиге бөлүнөт. Эрктүү аткарылган иш-аракетинин өзгөчөлүгү адамдардын алдыга койгон ой, максат талаптарына жетүү үчүн болгон аң-сезимдүүлүк аракети. Мисалы, адам суу ичиш үчүн стаканды алып колу менен оозуна жеткирет. Башкача айтканда, ар түрдүү кыймылдарды жасайт. Ар түрдүү кыймылдар жасалып, бирок бир максатты канааттандыруу, аткаруу, суусундукту кандыруу. Ар бир бөлөк кыймыл аң-сезимдин башкаруусу менен аткарылып, бир бүтүмдү түздү. Эмне болду? Адам суу ичти. Бул аракет эрктик регуляция же эрк деп аталат. Эрк адамдын алдыга койгон максатына жетүү үчүн тышкы жана ички кыйынчылыктарды жеңүүгө болгон аң-сезимдүү жүрүш-турушу жана ишмердүүлүгү дейбиз. Эрктин негизги функциясы жашоодогу тоскоолдуктарды жеңүүдө аң-сезимдүүлүк менен аткарылган активдүү кыймыл. Эрктин ушундай талаптарына, көрсөткүчтөрүнө байланыштуу активдүү жана тоскоол болуучу болуп бөлүнөт. Эрктин табиятын түшүндүрүүдө эки карама-каршы агым жатат. Кээ бир окумуштуулар эрк айлана чөйрө жана мээнин иш-аракети менен байланышпайт деп эсептешкен. Эрк адамдын бөлүштүрүүчүлүк функциясын аткарат. Ал аң-сезимдин жогорку кыймылы. Эрк эч нерсеге баш ийбейт. Ал эркин дешкен. Алардын ою боюнча адам эч нерсеге баш ийбейт, эч нерсе менен эсептешпейт. Өзүнө кандай ыңгайлуу болсо, ошондой иш аткарышы мүмкүн. Эркин деген философиялык көз караштарды адамдын жасаган иш-аракеттеринин баардыгы эркин дегенди түшүндүрөт. Бирок бул көз караш адамдын коом менен эсептешпеген жүрүм-туруму моралдык жана укуктук талапты бузгандык болуп эсептелет. Бул көрүнүш коомго, коомдун талабына туура келбеген терс көрүнүш. Ал эми экинчи көз караштагы агым эркти мээден бөлүп кароого мүмкүн эмес экендигин аныкташкан. Адам сырткы чөйрө менен тыгыз байланышта жашайт. Сырткы тийиштүү шарттар болбосо, адам өзүн өзү кармай албайт, турмушун да уланта алмак эмес. Бул топтогу окумуштуулардын ою боюнча, адам социалдык чөйрөнүн таасири астында өнүп өсөт. Коомчулуктун койгон талабына адам баш ийет. Коомчулуктун талабы адамдын жүрүш-турушун башкарат. Социалдык ченемдик негизинде өз аракетин жолго салып турат. Адам аң-сезимдүү эрктүүлүгү менен гана жашоосунда эмгектенүүдө, ийгиликке, жаратылыштын катаалдыгын баш ийдирүүдө, алдыга койгон максаттарына жетишет. Ошону менен катар эле адамда психикалык, физиологиялык жактан өнүгүү, такшалуу процесстери жүрөт. Эрктин физиологиялык негизи. Баштагы чоң жарым шардын кыртышынын чоку жагында жайгашкан кыймылдуу абалга байланыштуу болот. Кыймылдуу абал баардык анализатордук же болбосо анализатордун кыртыштык бүтүмү жана кыртыштын баардык бөлүктөрү менен байланышкан. Бул байланыш кыртыштын кандайдыр бир бөлүктөрүндө пайда болгон козголууну кыймылдуу абалга жеткирет. Ал жерде козголуу процесси жүрөт. Козголуу маалыматты алган кыймылдуу клеткалар каалаган убакта кыймыл жөнүндө буйрук жөнөтүшү мүмкүн. Ошентип
кыртыштын кыймылдуу областынын мээнин башка бөлүктөрү менен байланышы адамдын жүрүш-турушунун, кыймылынын, аң-сезимдүү аракетинин керектүү шарты болуп саналат. Эрктин багыттары болуп, Адамдагы ар кандай эрктик аракеттер адамдын алдына коюлган максатынын бар экендиги менен мүнөздөлөт. Эрктик аракеттер жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй эрктик аракет дагы эки максатты коюу жана аткарууга болуп бөлүнөт. Ал эми татаал эрктик аракеттер 3 бөлүктөн турат. Максаттын мазмуну аны түшүнүү, пландаштыруу, аны аткаруу. Биринчиден, адамдын жашоосу ар кандай мотивтерден же болбосо себептерден турат дейбиз. Ал себептердеги керектүүлөргө тамак табуу, суу, таза абабызга болгон же таза абалга болгон муктаждык, кийим жана руханий керектик, билимди өздөштүрүү, адам менен адам ортосундагы мамиле түзө билүү. Бул керектиктин талаптары акырындап көбөйө берет. Ага жетиш үчүн талыкпаган эмгек, эрктик талап кылынат. Адам улам жаңы керектикти каалайт. Себеби каалоо болбосо керектик муктаждыгына жетүү кыйын. Каалоо аракетке, өсүү мотивтерине көз каранды болот. Мисалы, бир окуучуну алсак, окуучу оюнчуктарына кызыгып ойногусу келет. Бирок ошол эле мезгилде сабакка дагы даярданыш керек. Кызыгуу мотивден баланын талабына болгон эркүү күчтүүлүгү жеңип, ал сабакка даярданат. Бул эрктик алдыга койгон тоскоолдуктарды жеңүү иш-аракетине кирет. Тоскоолдуктар ар түрдүү мотивтерди камтышы мүмкүн. Буга мисал катары студент фортепианода досу андан жакшы ойногонун билет дагы, анын дагы ошондой ойногусу келет. Бирок убактысы аз, жумуш иштейт. Жумуш иштебесе окууга контрагын төлөй албай калат. Эгерде студенттин алдыга койгон максаты бекем болсо, ал өзүнүн эрктүүлүк сапаты менен сөзсүз тоскоолдуктарды жеңип, алдыдагы максатын орундатат. Ушул эле мисалда бир канча мотивтер ачык көрүнөт. Студент фортепианода жакшы ойноону самайт. Кээ бир учурларда мотивтердин кеңешпөөчүлүгү же мотив аралык күрөштөр байкалат. Мисалы, ошол эле студент дейли, концерттен кийин музыкант болбой эле ырчы болгусу келип калат. Бул көрүнүш мотивтердин ортосунда күрөштү пайда кылат. Ошол мотивтердин күрөшү иш-аракеттин максатын аныктоого, акырында чечим кабыл алууга алып келет. Ушундай так эмес этаптардан өткөндөн кийин гана адам максатты так түшүнүүгө жетишет. Жыйынтык чыгарып чечим кабыл алуу демек бир каалоону башка каалоолордон бөлүп алып, максаттын идеалдуу образын түзүп, максатты так түшүнүү дегенди билдирет. Адамдын жашоосунда максатты туура түшүнбөстөн аракет жасаган учурлар көп кездешет. Мисалы, кээ бир студенттер көркөм өнөр окуу жайына ата-энесинин каалоосу боюнча өтүп, өзүнүн кызыгуусу болбойт. Эгерде жөндөмү анча жок болуп, кызыгуусу болсо, ал студент максатына жетүү үчүн эрктүү аракеттенмек. Демек, максатты орундатыш үчүн кызыгуу, каалоо, керектөөнүн мотивтери эркти ойготуп, ишмердүүлүктү пайда кылат. Кээ бирөө мен жөн эле ата-энемдин каалоосу боюнча тапшыргам, өтүп кеттим дешет. Буга окшогон мисалдарды жашоодон көп эле кезиктирсек болот. Мындай көрүнүштөгү мисалдар максатты түшүнүү аракетиндеги эрктүүлүктү баяндайт. Экинчиден, татаал эрктик аракеттерде толук чечим кабыл алынгандан кийин алдыда турган иштерди аткарууга, анын орундалышы үчүн пландар түзүлөт.
Максатка жетүүнүн планын түзүүдө адам кыйынчылыктарга дуушар болушу мүмкүн. Кыйынчылыктардын пайда болушу биринчиден максатка жетүүнүн кээ бир жолдору жөнөкөй, бирок моралдык ченемге жооп бербей, башкаларга зыян келтиргенден келип чыгат. Экинчиден, ошол эле жол татаал, өтө көп аракеттеги энергияны талап кылышы мүмкүн. Бирок адам өзүнүн уяттуу сапаты жана намысы менен этикалык ченемден же болбосо нормадан дейбиз чыкпайт. Адам максатка умтулууда моралдык ыймандуулукка ылайыктуу жолду тандап алуусу зарыл. Ошондуктан бала чактан ыймандуулук, адамгерчилик, адеп ахлактык сапаттарда тарбиялоо улуулардын, педагогдордун түздөн түз милдети. Себеби биздин коом улам кийинки муундардан адам инсан деген атка татыктуу болгон эр жүрөк, гумандуу, эрки күчтүү, өзүнүн элинин патриоту болгон келечек инсанын күтөт. Ал эми үчүнчүдөн, алдыда турган максатты пландаштыргандан кийин аны аткаруу жолу аныкталат. Адам аны аткарууга киришет. Бул талапта адам түзүлгөн планга жараша өзүнүн аракетин ошого байланыштуу өзгөртөт. Дагы бир мисал келтирсек, баланын музыкалык аспапка үйрөнүүсү. Мындагы мотив ар дайым сырткы аракет менен бир мааниде байланышканбы? Муну орус окумуштуусу Селивановдун изилдөөсүндө көрсөткөндөй, мотив менен сырткы аракеттин ортосунда дал келүүчүлүк гана болбостон карама каршылык да кездешет. Автор бул көрүнүштө эрктик сапатты 4кө бөлгөн. Оң нравалык мотивдер биринчиси, экинчиси терс нравалык мотивдер, бул нравага жооп бербеген аракеттер деп айкалат. Үчүнчү, адам оң нравалык мотивден алыстап, түрдүү себептер менен нравасыз аракеттерди жасайт. Ал эми төртүнчүсү, максаттардын кызыкчылыгы үчүн жасалган терс мотивдер. Бул терс мотивдердин сырткы жүрүм-турумдан анча байкалбашы. Жогоруда көрсөтүлгөн эрктик сапаттардын ар кандай мотивдерде жекече адамдык сапатына, анын өзүнүн кызыкчылыгын, коомдун, башка адамдардын кызыкчылыгынан өйдө койгондугунан келип чыгышы мүмкүн. Ошондуктан адамдын жашоодогу закон ченемдүүлүгү анын адамдык сапаты эсептелет. Адамда эрктик сапаттардын калыптанышы түрдүүчө жүрөт. Анын эрктик иш-аракеттерди аткарышында байкалат. Мисалы, кээ бир адамдар чыдамдуу, чымыркай болсо, кээ бирөө тескерисинче чыдамсыз болушат. Ушундай психологиялык касиеттеги көрүнүштөр ар түрдүү жана ар дайыма байкалып турат. Адамдагы эрктик аракеттин оң жана терс жактарын мүнөздөө көптөгөн багыттагы иш-аракеттен билинет. Мындай сапаттар көп байкалбаганы менен өтө көп. Бирок негизги сапаттарын бөлүп көрсөтсө болот. Биринчи өз алдынча, экинчи чечкиндүүлүк, үчүнчү туруктуулук, төртүнчү эрдик, тайманбастык, бешинчи өзүнүн кызыкчылыгын башкалардан кийин коюу, алтынчы өзүн өзү токтото билүү же болбосо кармануу. Өз алдынча кандайдыр бир чечим чыгарууда же кабыл алууда эрктик аракеттин мотивинде көрүнөт. Анын негизги маңызы адамдын сырткы күтүлбөгөн таасирге, башкалар менен же өзүнүн курчаган чөйрөгө ылайыкташпай, өз алдынча аракет жасоосунан байкалат. Мында анын ишеними, билими аракеттенүүсүнө таасир берет. Буга карама каршы турган сезимдин тескери касиети болуп саналат. Бирок адам өзүнө өзү ишенсе, тескери сезимге алдырбай, өз алдынча аракетин улантып, аткара турган ишин аягына жеткирет. Экинчиден, чечкиндүүлүк. Ар бир адамда боло бербейт. Бекеринен кыргыздын аксакалдары кичүүлөргө бата бергенде чечкиндүү бол, өткүр бол деген сөздү
кошпосо керек. Чечкиндүүлүк адамдын өз убагында негиздүү, жеткиликтүү аткарган жөндөмдүү иш-аракети. Алдыга койгон максатына жетүү үчүн чечкиндүү эрктин сапаты сөзсүз керек. Ал эми адамдын жашоосундагы маанилүү психологиялык касиеттердин бири болгон чечкиндүүлүккө карама каршы көрүнүш адамдын кайсар же болбосо чечкинсиздик шылтоосу деп айтабыз. Үчүнчүдөн, туруктуулук сапаттагы адамга чечкиндүүлүк сыяктуу эле ойлонулуп пландаштырылган максатты ийгиликтүү ишке ашырууну камсыз кылуучу дээрлик маанилүү бир эрктик сапат болуп саналат. Туруктуулук көптөгөн талыкпаган күч кубатты талап кылат. Адам белгилеген бир максатына жетүү үчүн кыйынчылыктарды жеңип талыкпай аракеттенет. Ар кандай тоскоолдуктар аны коркута албайт. Туруктуулук өжөр адамдан айырмаланат. Төртүнчүдөн, эрдик, тайманбастык сапат өзгөчө эркек балдарда байкалат. Бала кезинен калыптанып келе жаткан тайманбастык сапат чоңойгондо ого бетер алдыга үндөп эрдикти, тайманбастыкты көрсөтүүгө аракеттенет. Мындай сапаттуулук көбүнчө патриоттук сезимде билинет. Эрки күчтүү, тайманбас патриот өз эли, жери үчүн жанын аябайт. Мындай адамдардын көпчүлүгү лидер боло алат. Бешинчиден, өзүнүн кызыкчылыгын башкалардыкынан өйдө койгон адамдын эрктик сапаты коомдогу терс көрүнүштөрдүн бири. Максатына жетүү үчүн эрктүү оң аракеттерди эмес, шылуун, алдамчы, анткорлук же болбосо жана башка ушул сыяктуу бир жат кыймыл аракет байкалат. Алтынчы дейли, өзүн өзү токтото билүү, эрктин жогорку деңгээли. Мындай эрктик сапат ар бир адамга керектүү. Себеби адам өзүн курчап турган чөйрөдө көп тоскоолдуктарга, ар кандай мүнөздүү, темпераменттүү адамдарга кездешет. Айрым мезгилде көңүл бурбай, эмоция калтырбай, өзүн токтото билсе, жыйынтыгы чыр чатакка айланбай туура чечилет. Мындай мисалдарды көп эле кездештирсек болот. Ошондуктан бул эрктик сапат дагы адамдын жашоосундагы маанилүү бир касиеттердин бири. Өзүн өзү токтото билүү, тоскоол болгон коркунучтуу нерселерди жеңе билгенге, ошондой эле максаттуу чечимди аткарууга адамды мажбурлайт.